бир бийиктикке чыгуу үчүн 7 денеңден чыккан терди талап кылат деп чыгыш устаттарынын айтканы бар. Эмнеге көңүл бурсаң, ошону багасың. Ден соолукка көңүл бурсаң, аны байытасың. Оору сыркоодон алыс болуп, жаш көрүнөсүң. Организмиң чыңалып, өмүрүң узарат дешкен. Андыктан денени укалоо бул чыныгы медицина деп эсептелинген. Бүгүнкү тайландтардын денеге өзгөчө эргүү тартуулаган кереметтүү укалоосунун пайдасы жана анын тарыхына кайрылып көрдүк. Кылымдар бою адам баласы менен бирге келе жаткан бул массаж түрү ар кандай оору сыркоолордон арылтат жана илимий изилдөөлөрдөн өткөн каражат болуп эсептелинет. Тайланд массажы өнөр же кесип эмес. Бул дүйнөгө тамырын кенен жайган чоң искусство. Маалымат булактарында анын 2000 жыл мурун пайда болгондугу айтылат. Өткөн кылымда массаж эркектерге гана таандык деп эсептелинип, аялдарга укалоо жасатуу тыюу салынган. Бирок жашоо шарты менен кошо абалда өзгөрүп, анын баары кадимки көрүнүш болуп калды. Ошондой эле күн өткөн сайын укалоонун түрлөрүнүн саны да артып барат. Тайланд массажы 3 түргө бөлүнөт. Биринчи жалпы массаж. Анда эки колдун сөмөлөрү менен бетке кылдат укалоо керектелет. Ал эми экинчи падышалык массаж. Кезинде укалоочулар падышага жана анын үй бүлөсүнө 30-40 см алыстыкта туруп массаж жасашкан. Ушундан улам бул аурада жасалчу падышалык массаж деп аталып калган. Үчүнчү сүйүү массажы. Массаждын бул түрү медициналык массаждардын катарына кирбейт дешет. Айрымдары мында негизинен дарылоо эмес, адамды сексуалдык жактан дүүлүктүрүү биринчи орунда турат дешсе, анын ден соолукка тийгизген таасири чоң дегендер да четтен табылат. Бул массаж адамды кереметке жетелеген түрдүү жыпар-жыттар, майлар, шамдар музыканын сексуалдык маанайда жасалгаланган бөлмөдө жасалганы менен өзгөчөлөнөт. Кызыгы, көпчүлүк учурда эротикалык массаж аягы жыныстык кызмат көрсөтүү менен аяктайт экен. Бул массаж тууралуу кененирээк маалымат алуу максатында чыгыш медицинасы боюнча адис тайцы чебери Медер Бишкек мырза менен тааныштык. Байке макулдугун берип, өз тажрыйбасын бөлүшүндү чечти. Адам организмге ден соолукту гана жакшыртпастан, ан сезимди дагы тазалап, денени бошоңдотуп, анан жыргалы тартуулайт да. Ушундай массаж негизи. Бири-бирине бакыт жыргал тартуулоочу массаж деп да койсо болот да, ушу кумар дегенде. Болгону негизинен үй бүлөдө колдонуш керек да муну. Ошо жубай менен. Тайландтарда болсо ал жерде бизнеске айланып кеткен, ошон үчүн азыр бүт эркектердин баары эле Тайландга кызыккан себеби ошо тай массажын алгысы да келип кызыгып баргандар бар. Менин досторум бар, кээ бирки бизнесмендер. Атайын Тайландга барып ошол массажды алып келишет. Бир 2-3 түрүн алып келгендер бар. Түрлөрү абдан көп да. Мен өзүм туура көрбөйм ал массажды, бирок үй бүлөлүк турмушта бул өтө туура болот да. Кайсы ооруларга пайдалуу? Бул биринчиден стрессти чыгарат. Оорунун стресс деген бул оорунун бүт оорунун башатында стресс турат да. Ошол нервтерди тынчтандырат. Анан стресс чыккандан кийин депрессиядан да арылат, аябай пайдалуу. Анан жүт жанагы энергия жүргөн каналдар ачылат. Анан жанагы бири-бирине жыргалы тартуулганда эндорфин деген заттар пайда болуп, анан сырткары 20дан ашык медицинада ачыла элек, далилдене элек аябай ошол заттар бар, ден соолук үчүн жогорку деңгээлде пайдалуу. Ошол жанагы заттарды пайда кылат да. Ошо эндорфинди пайдаланганда эле адам баягы кайгырганда, стресс болгондо мээ уулуу заттарды бөлүп чыгарат да, ал ар кандай ооруларга алып барат, раковый оорууга чейин алып барышы мүмкүн. Бул тескерисинче адамга жыргалы тартуулаганда ошо стресстер чыгып, ошол зат эң эле айыкпайт деген ооруну айтырып коюшу мүмкүн да. Негизи өзү бул кумар массаж деген бул жыныстык катнаштан мурда жасалат да, бул мурда жарым сааттан 1 саатка чейин жасалат. Кээде 2 саатка чейин жетет ошол массаж. Анткени бири-бирин массаж кылышып, анан кийин ошол жыныстык катнашка барышат да. Бул негизинен Кама Сутра Индияда, же болбосо даосская йога деп коет Кытайда. Ошол жерде сексуалдык кунг-фу деген өнөрлөр бар. Ошол жерде эркек киши, айыл киши бири-бирине массаж жасап, ошол учурда жанагы эркек күчтүү энергияны
көзөмөлдөп башкара билгенге үйрөтөт да. Негизинен массажды 6 айда же 1 жылда бир алып коюу туура келет. Анткени денеге туз уюп, клеткалар жаңырбай калуусу мүмкүн. Мына ошонун баарын массаждын жардамы менен жою керек. Анткени бул ден соолукту чыңап, өмүрдү узартууга жардам берет. Бул туурасында кененирээк Медель мырзанын шакирти массаждын жүрүшүн иш жүзүндө көрсөтүп бермекчи. Алгач өзүңүздөрдү тааныштырып кетсеңиздер, атыңыз ким болот? Мага азыр тай массажынын кайсы түрүн жасап бересиз? Мен атым Айдар Кончбек уулу. Мен азыр Дубай шаарында Атлантис, ал жакта Жумейра деген пальма бар, ошонун үстүндө Атлантис деген отелде иштейм. Спада, массаж спа. Анан азыр мен силерге англисче айтканда traditional тай массаж деп коет. Традиционный тайский массажды жасайм да. Биринчи массажды баштаардан мурун буну welcome touch деп коет англисче айтканда. Биринчи ушинтип баскылап өтөбүз. Эми тааныштырабыз да, биздин колубузду биринчи адамга көнүш үчүн жайдан эметип тааныштырабыз, ушинтип. Эгер массаж жасатуучу адам ийилчек эмес болсо кандай болот? Бул массаж ийилчек эместер үчүн аябай эле жакшы да. Себеби жана особенно жана көнүгүү жасабай жүргөндөр үчүн же ийилчек эместер үчүн жакшы. Себеби бул массаждын көбүнчөсү растяжкалар көп жасалат. Көптөн бери көнүгүү жасабай жүргөндөр үчүн аябай жакшы да тайский массажчы. Негизи канча түрү болот тай массажынын? Тайский массаждын негизи бир 2-3 түрү бар го. Биринчиси бул traditional тай массаж деп коет англисчесин, ошо улуттук Таиланд массажы. Анан экинчиси бул эротический деп дагы жаңы чыгыптыр мындай эмелер боюнча. Анан май менен жасалганда тайский массаж бар. Бирок азыр көбүнчө азыр улуттук Таиланд массажы жакшы болуп атат. Бул азыр мына тизе муундарына, кызыл ашыкка, балтырлардын булчуңдарына, жамбаш булчуңдарына абдан пайдалуу. Мына азыр тизенин булчуңдары, мына кызыл ашык, көпчүлүк адамдар мына кызыл ашыктары мында кан айлануусу начарлап, муундарда артроз ооруларына чалдыгып, артрит, полиартрит болгон ооруларга абдан пайдалуу. Анан абдан жеңилдетет, сергитет. Атрофированный мындайча айтканда булчуңдарды жибитип жеңилдетет. Мына азыркы көнүгүү мына омурткаларга да абдан пайдалуу, мына көрсөтүп аткан омурткалар. Омурткаларга дагы ушу жамбаш булчуңдарына, бел омурткаларына абдан пайдалуу. Куймулчакта эгерде кандайдыр бир оорулар болсо же радикулит оорулар болсо, ушул ооруларды жеңилдетип, жакшыртып берет. Негизи оору качан адам ооруйт? Кан айлануу начарлаганда. Мына абдан пайдалуу көнүгүүн көрсөтүп атат. Мындай көнүүнү адам баласы өзү жасабайт. Йогада жаа позасы деп коет. Ушул сымал болуп кетет. Көнүгүүлөр жасап жүргөн адамдар өзү негизи ооруга аз чалдыгат да. Чалдыкпайт мындайча айтканда айтса. Бул көнүгүүлөр мына аябай пайдалуу. Адам өзү бул көнүгүү жасабай, көп отуруп иштегендер, бухгалтер болобу же компьютердин үстүндө көп отурушабы. Акыркы убактарда мына жаңы цивилизациянын учурунда адамдар аз отуруп аз басып калышты да, көп отуруш. Ошол көп отурган адамдарга абдан пайдалуу. Азыр техникаларын байкасаңыздар абдан уникалдуу. Бул көнүгүүнү 2,5 миң жыл мурда Кумар аттуу Будданын замандашы, анын дарыгери дос болгон экен. Ошол киши негиздеген деп айтышат өзү. Омурткаларды ийкемдүү кылып, моюн, көкүрөк, бел омурткаларына, чыканак, билек муундарына абдан пайдалуу. Ошол жерде бул булчуңдар чоюлуп, массаждалганы менен ички органдарга таасири болот, ошон үчүн ички органдар да чыңалат да. Мына далын көтөрүп атат, пайдалуу көнүгүү. Дал жабышып калганда да, жаш балдарда дагы, жаңы төрөлгөн балдарда дагы түнү менен уйлап чыкканда кыргыздарда далысын көтөрүп, тазалап, анан уктатып койчу эмеспи. Техникаларын байкасаңыздар абдан уникалдуу. Түрлөрү абдан көп ушул техникалардын. Ушул эле тай массажын айымдар боюнда бар аялдарга жасаса болобу?
мына азыркы көрсөтүп аткан көнүгүүнү эгерде жасаса, анда кош бойлуу аялдын боюнан түшүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн кош бойлуу аялдар тай массажын жасалбайт. Тай массажын көнүгүүлөрдө йоганын өзүн жасаса, анда башында ушу инструктор менен, дарыгер менен кеңешип жасаса болот. Бул көнүгүүлөрдө мына абдан коркунучтуу көнүгүүлөр бар, ошон үчүн тай массажын жасоого болбойт. Кээ бирки массаждын түрлөрү бар, тай массажын жана майлап жасалган. Ал көнүгүүлөр колго, бутка жасалса боло берет. Бирок бул йога массажга туура келбейт. Муундарда азыр бул булчуңдардын сырткары энергетикалык каналдар, ушул ткандар менен аралап өтөт да, ушул булчуңдарды аралап өткөн меридиандардагы каналдарын ачып өтөт. Негизи чыгыш медицинасында Таиландда болобу, Кытайбы, Индиядабы же Япониядабы энергетикалык каналдар кысылып калса, оору ошол жерден башталат деп айтылат. Мына дал ошол меридиандарды ачып өтөт азыр. Бул жүрөк менен да байланышат. Буттан кеткен, жоон сандан кеткен каналдар бар. Жүрөк менен байланышкан. Тай массажын колдонуу үчүн атайын бир көрсөтмө же жол жоолор барбы? Бул эми мындай өтө оор, өнөкөт түрүнө өткөн оорукчандарга, мисалы инфаркт, инсульттан кийин же болбосо дагы башка ушу ириң менен ооруган болсо ошондойлорго болбойт. Анан кан басымы өтө көтөрүлүп кеткен болсо, анда болушу мүмкүн, бирок тиешелүү кээ бирки көнүгүүлөр болбойт, а башкалар боло бериши мүмкүн. Анан омурткалык грыжа ооруларына абайлап жасаш керек. Анан негизинен эле азыркы жана мындан мурунку көрсөтүп аткан белдин көнүгүүлөрүн жасаган болбойт, анткени жаракка кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул массажды омурткалык грыжасына, мисалы бутка, колдорго жасаса болот, а белге жасаган болбойт. Ал эми тай массажынын классикалык массаждан айырмасы эмнеде? Классикалык массаждан айырмасы өтө чоң. Классикалык массаждын Таиланддын жана Айдар айтып өтпөдү, май менен жасалган массажы. Классикалык массаж да бар булардын. Медициналык деп койсо болот да. Ошол бул деле медициналык берет, бирок жана биздин адаттагы массажга окшошуп кетет алардыкы. Кийимчен болбойт ал жерде, кийимди чечип, ошо майлар менен жасалат да. Ал жерде классикалык массажга окшошуп кетет. Бул массаж таптакыр айырмасы абдан чоң. Бирок эффект жагынан алганда бул натыйжалуураак болот да, анткени байкап атасыздар, муундарын бардыгын иштетип чыгат. Адам баласы мындай көнүгүүлөр жасабайт да. Йога менен машыкканда деле абдан пайдалуу болот, бирок моундой мына азыркы жасалып аткан көнүгүүлөр менен укаланып атпайбы мына. Мындайларды бир жардамчы керек болот да. Ушул жагынан натыйжалуураак болот да. Бул йога массажды ооруган адамдарга көбүрөөк алган жакшы да. Ден соолугу чың адам деле алып туруш керек. Анткени ден соолугу чың адам деле көнүгүү жасабаса, ал оору башталат ал адамда. Ошон үчүн бул көнүгүүлөр алдын алып берет да. Мына азыр байкасаңыздар, мына жамбаш, анан таманга чыканак менен массаж болот. Бул жакта жамбаш муундары чоюлуп, ошол жерде кан уюп турган болсо, алар циркуляция болуп жакшырып кетет. Тамандан 70 000 нерв кетет. Ошол нервтердин баарын ачат да. Тай массажы өзүнчө уникалдуу массаж. Медициналык жактан аябай акыркы убактарда батыш илимпоздору бүт ушу тай массажына кызыгып, азыр чыгышка барып, Таиландка барып үйрөнүп келишүүдө. Бирок жана сексуалдык массаж менен чаташтырууга болбойт. Ал массаж жана туризмге ылайыкташтырылып, ошо өтө популярдуу болуп кетти. Ошон үчүн тай массаж деген эле сексуалдык массаж деп эсептешет. А бул таза традициялык дарылоо массажына кирет. Мына абдан уникалдуу техника, байкасаңыздар мындай. Бул азыр мына бутун бириктирип, жамбаш сөөктөрүн ачып, абдан пайдалуу мына. Байкасаңыздар аябай. Тизеден сырткы белден бел омуртканы ачат. Куймул жакты абдан жакшыртат. Жамбаш сөөктөр ажырап, анан жана артроз деген ооруларга абдан пайдалуу ушул көнүгүү. Мына кийинки көнүгүү да абдан техникасы өтө уникалдуу. Мына белди көтөрүп жасалат бул жерде. Мынакей. Поднятие таза деген көнүгүү бар. Белди көтөрүү деген мына Индиан йогасында. Бул жерде ошол көнүгүүнү жана инструктор көрсөтүп берет, жана массажчы. Жамбаш муундары, тизе муундары, эч бир муун
бош калбайт да, бардык бундарды иштетип чыгат. Ушундай учурда эле баягы тамакка тоюп алып массажга келсе болобу? Жок, тамактан 1 саат кеминде 1 саат өтүш керек. Негизи өзү бул 90 мүнөт 1 саат жасалат. Кээ бирки техникалар 2 саатка чейин жетет. Негизи бул кыскача көрсөтүп атканы менен бул жай жасалганда ушу 90 мүнөт 1 саат кетип калат жөнүнө. Мына азыр меридиандык каналдарды ачып атат. Чекиттерди басып, колго да абдан пайдалуу, кол муштарына жасалган. Мына азыр дал ачылып, мына байкаңыздар, мына абдан көтөрүлөт, мына абдан чоюлат. Ошол жерде туз уюп калган болсо, укмуштай канын жүрүшүн абдан жакшыртат. Жашы улгайып калган адамдарды абайлаш керек. Анткени эгер дал көнүгүүлөр жасабай жүрсө, күч келип калышы мүмкүн. Мына азыркындай көнүгүүлөрдү 70-80 жаштагы курактагы адамдарга абайлап жасаш керек. Бул көбүнчө бир 60 жашка чейинкилер ушундай көнүгүүлөрдү алса болот. 70 жашта жасалса эгерде, анда өтө катуу тартпай жасалат да, аткарылат. Мына колду чоюп, мына ийиндерди, периартрит деген оору бар, мына ийиндердин оорусу. Художниктер, тиш доктурлар ооруп калат көбүнчө. Же сууга өтүп кол көтөрүлбөй, чачын тарай албай калган болот кээде аял кишилер. Ошондо ушул көнүгүүлөр ийинди ачып, колду көтөрүп абдан жакшы жардам берет. Тартып, мына чоюп, моюн омурткага да абдан пайдалуу. Мына аякта апаратат, мына азыр мына бел омурткалар, бүтүндөй омуртка чоюлуп атат, мына абдан пайдалуу. Мына бутту тепселеп, мына сол жакка кайрылып, мына муундар абдан ачылып, ажырап, аябай сонун болот. Анан алдыга ийилтип, акырын-акырындан күч келтирбей жасалыш керек. Күч келбей жасалыш керек бул көнүгүү. Мына уникалдуу көнүгүү, байкасаңыздар, көкүрөк омуртка өйдөрөктөн ачылат. Эгерде кифоз болсо, бүкүр болуп же сколиоз ири болсо, ол тай массаж абдан пайдалуу. Эми азыр мына андан кийинки омуртка мына өйдөрөктөн тартып, мына чоёт, мына абдан пайдалуу. Нурай өзү инструктор, ошого жеңил көрсөтүп берип атат да. Ийилди чегинбес адамдарга абдан кыйын болот. Бирок абдан пайдалуу болот да, чоюлуп. Аякта апаратат. Көздөрүн жумушуп, мына медитацияга отурушат экөө. Мисалы адам маанайы начар келиши мүмкүн. Инструктордун маанайы начар болсо, массажды баштаганда тиги оорукчан адамга же болбосо массаж алып аткан адамга өтүп кетиши мүмкүн. Терс энергияларчы. Анан ал бир жагынан пайда берген менен экинчи жактан терс энергия өтүп, кайра эле зыян келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн башында көздү жумуп 2-3 мүнөт отуруп медитация кылып коюш керек. Массажды жеңилдетүү үчүн дагы ар кандай ден соолукка пайдалуу жыпар жуттуу майлар колдонулат. Бирок майсыз жасалган кургак массаждын таасирлүү жана пайдалуу экендигин адистер эскертишет. Орус окумуштууларынын изилдөөлөрүнөн соң массажды аялдарга караганда эркек адам жакшы жасаары аныкталган.